саламатсыздар урматтуу каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн ушул Кыргызстандын негизи кыргыз деген сөздүн, кыргыз тилдеги нерселердин ушул топонимикасын, кайсы Россияда, кайсы өлкөлөрдө, Монголияда болобу, Дагестанда болобу, кандай аталыштар бар экен, ушул жөнүндө видео кылабыз. Мынакей, Кыргызстанда Алтыбакан деген сөз бар. Сибирде, Хакасияда Абакан деген шаар бар. Абакан, Алтыбакан, мынакей. Эгерде жакшылап карасак, камышта, камыш, шыра, жирим деген жирим, беринкак деген сөздөрдү көрсөңөр болот бул жерден. Актоо, Белогорск деп атап коюшкан. Борбордукту Центрск деп атап коюшкан. Ушул жерден карасак азыр, ушул жакшылап Кызылжар, Красноярск деп атап коюшкан орустар. Кемерово, Кемер сөздөр. Кызыл деген шаар бар. Кызыл ушул Алтай, Энесай ушул тараптарда да. Кызыл кыргыз сөзү, түрк сөзү. Мына көчөт деген сөздү шаарлар, айылдар жанында бар. Ошол эле Орусияда, ошол эле Алтай, Сибирь, Энесай тараптарда. Жарлык, Ярская. Орустар ушинтип аталышын өзгөртүп алышкан. Карасак дагы ошол Сокур көрдүңөрбү? Сокур деген кыргыздын сөзү бар. Сокур, түрк кыргыз сөзү. Кошево, мынакей. Дагы карасак, Кайынды, Березково деп аталышы өзгөрүлгөн. Бул жерде бүт аталыштар жок, анткени көп аталыштар өзгөрүлүп кеткен. Анан жакшылап карасак, жергиликтүү карталарда аталыштар көбүрөөк калган кыргызча. Бирок ошол Google'да жок экен. Мынакей Кызылжар дагы бирөө. Оп деген суусу. Кумысный деген мисалы үчүн айыл бар. Кумысный. Көрүп атасыңар, э? Чулум элинин жашаган жерлери Чулум. Чулум Кашка деген кыргыз сөз бар. Мынакей Кызылжар шаары, Красноярск. Кыргыздын шаарлары да. Эгерде негизи карасак, Ачинск деген бар. Ачык деген сөздө. Үжүр деген айыл бар, көрдүңөрбү? Ужур. Мынакей көп кыргыздын аталыштары калып кала берген ошо бойдон. Учум деген суу бар. Кыргыздын эле сөзү, уч деген сөз. Көрүп атасыздар. Ызык чөл деген бар. Ызык чөл. Ысык чөл деген сөздөн го дейм. Мына Энесай суусун карасак, Энесайдын баягы кыргыздардын дагы бир жашаган жери. Бир теория боюнча кыргыздар Монголияда жаралган, Кыргыз Нур көлүнүн жанында. Анан Энесайга барып көчүп барышкан. Бир теория боюнча Энесайдан жаралган. Мынакей Энесайда карасак кыргыз аталыштары да көп. Жакшылап карасак ушул суунун жээгиндеги шаарларды, айылдарды, коктулардын аталыштарын карашсак. Мынакей Назиково деген бар. Көрдүңөрбү? Көп нерсеси орусташып кеткен, бирок баары бир бар. Алдыраак карасак, мынакей Раздолин, Коржаякидзе деп жүрөт. Каменка, Манза, Ангара суусун ылдыйраак түшсөк, ошол жерден көрөбүз да. Кемжия деген бар. Кеул деген бар. Көл деген сөздөн да. Мынакей ылдыйраак түшсөк, Ангаранын жээги менен Кубат деген сөздөн. Мынакей Ключи булак, мынакей кыргыздын эле накта сөзү. Мааниси да келишет. Ключ бул булак, ключи булак деген ушундай айыл бар. Мынакей Энесайдын жанында кыргыздын сөзү, топоними. Покосное, Гуран,
Тулун деген айыл. Ағатай деген атағай айылдар. Тайшет, жұрт, юрты дейді. Мынаки. Қанск. Бұл қырғыздың эле сөзі қан. Же қан төгілген, же қандық қылған. Қанск деген ушундай шаар бар. Мына жерде қарасақ дағы ошо Энесай, Ангаранын ылдый жагын, ошо Алтайга кетип бараткан жагын. Агинская деген айыл бар да. Ага деген кыргыздын сөзү бар. Аганын айылы мынакей Агинская. Талаш, ким талаш алат? Ошо кыргыздардын байыркы басып алынган жерлер десе болот да. Кыргыз эли көчүп бир жеринен утулуп ары бери басканда калган жерлер. Арбай деген көрдүңбү? Арбай деген, арба деген сөз орба. Арбай, большая арбай. Карлык, кар жаганда ал айылды кыргыздар кардуу же карлык деп коюшкан да. Мынакей Карлык деген айыл. Ошол эле Ангаранын ылдый жагында, Новосибирскке жакын. Дагы карасак, Сисим, Жутка айылдары. Саян, Шушен эми бул. Саян, Абакан мынакей дагы. Абаканга кайра кайылдык. Алты бакан. Ак бакан. Кыргыздын эле ак баканы. Акжар, Белый Яр деп коюшту да. Акжар. Изык, Изыкский копи. Мынакей. Камышта жана биз бир тийип өттүк элек карап келатканда. Катан, Соорск дейт. Сооротуу деген кыргыздын сөзү бар эле. Шерегеш. Мынакей Алтайга келдик. Бийск деген шаар бар. Барнаул бул кыргыздын сөздөрү да. Бий деген сөздүн бийлик. Кулунда кыргыздын сөзү бар. Кулун. Мына Кулунда деген айыл. Кулунубуз. Ушул Алтай элинин, Энесе Хакас элинин тили кыргыздарга аябай жакын. Бир аз өзгөрүүлөр бар. Туңгуз, мынакей Монголияны карагайлык. Ошол көлдүн жээгинде кыргыздар жашашкан дейт. Кыргыз Нур көлү. Ушул жерден Бурхан Халдын тоонун жанында Чыңгыз хан төрөлгөн дейт, өскөн. Чыңгыз хан барлас Боржигин кыргыз урууларынан болуп келген деп айтып жатат азыр. Эми казак туугандар менен талашабыз го, бирок кыргыз казак бир тууган болгондон кийин талашпай деле койсок болмок да. Мынакей Киргиз Мияки деген Новосибирсктин жанында карасак ушундай шаар бар. Новосибирск эмес, эме тарапта да, ошо Башкортостан, ошол тараптарда. Киргиз Мияки, мынакей Оруся. Негизи ошол каныбызда монголдор, моголдор, түрктөр, гундар, уйсундар, сактар бүт бар да. Биз ошо казак, кыргыз, түрк бүт ошол өзбек бүт элдер, түркмөндөр бир элбиз. Мынакей дагы бир жолу Бийскти карап коелу. Мынакей Бийск шаары. Барнаулдан канча бир километрдин негизинде. Томск. Мынакей Чүй деген көчөбүз бар. Сибирде, Новосибирскте Чүй деген жол бар. Чуйский тракт. Администрация Майминского района дейт. Чуйский тракт деген ошол Сибирдеги жол болчу, Шибердеги. Анан кыргыздар Чаншанга көчүп келгенде дагы Чүй ошол Шиберден Чаншанга чейин созулган жол болчу. Ушунун баарын Чүй жолу деп койгон.
Чуйский тракт. Ошондуктан Сибирде да, Сибирден башталып Чуйский тракт Чаншанга чейин созулат. Мынакей карасак. Ошон үчүн Чүй көчөсү бир гана Бишкектеги бир көчө эмес. Бул деген Кыргыздын чоң көчөсү. Ошону эске алышыбыз керек. Ошол Чуйский тракт менен мисалы үчүн цардан качкан, кыргыздарга качкан казактар, казак деп айткут, орустар цардан качканда, украиндар цардан качканда Сибирге ошол Чуйский тракт менен көп өтүшкөн. Анан кийин цардын да аскерлери келе башташты. Мынакей Манас Дагестанда, Манас районунда, Дагестанда, Манас кент шаарынын жанында Манас деген ушул шаарча бар. Дагестан. Дагестандын да каны бизге аябай жакын деп эсептелинет. Негизи ошол кыпчактар, Кыргыздын канда да көп кыпчактын каны бар. Бичине, печенектердин каны бар. Мынакей кочкорлуктар Россиядан да өзүнүн дагы бир айылын табышса болот. Кочкар деген. Кочкар, кочкор. Ушул орусиялык кочкор Европалык Орусияга жакыныраак мындай тарапта бар. Өзүңөр тапсаңар көрсөңөр болот. Координаттары ылдый жанында жазып турат. Киргизуль деген бар дагы жер. Кыргыз уул деген сөз да, Киргизуль. Ушундай айыл. Бул деген ошо Монголия, Сахага жакыныраак болуп калат. Кыргыз уул деген айыл. Киргизуль. Негизи ушундай. Хергас деген таш бар. Ушул таш өзү мындай ыйык таш деп эсептелинет. Бул Монголияда да, Монголияда Кыргыз Нур көлүнүн жанында. Харгас шаары. Ушул жерде монголдордун Чыңгыз хан биринчи алгачкы уруулары бириккен болчу. Ушундай, бул деген баары эмес, дагы көп ушундайлар бар.